Канча жылдан бери какшап келатам. Айланайын. Бүгүн тойбогон курсагың эртең тоет. Бүгүн бүтүлбөгөн кийимиң эртең бүтүлөт. Мына ушулардан алыс жүр деп менин чоң атам айтчылар. Мага айтчыл эмес, сүйлөшүп отурганда айтышчы. Алар менен бирге болсоң, колуңда айбалтаң болсун дейт эле. Ким менен олтуруп тамак ичсең болот, бирок алар менен олтуруп ичкен тамагың харам деп айтат эле. Эми биз ошо логистикалык центрсиз жашап келген, ошолорго берип, силер Америкага барган кишилер барбы? Америка 400 миллионго жакын эли бар Америка Чайна тауындарды жогото албай атат. Биз айланайын кыргыз. Бишкектеги түрк кафесине кирип калсаң, экмек жейсиңби деп баштадык го садаган кетейиндер. Биз оомабыз го. Биз жетелемейбиз го. Биз куюлуп кирип кетебиз го ичине. Не болобуз биз? Ойлонолучу кичине. Мен акыркы демим чыкканча логистикалык центрине дагы, Кыргызстанда алтындарды ошолорго каздырууга дагы, Кыргызстанда курулуштарды ошолорго жүргүзүүгө дагы акыркы демим чыкканча каршы болом мен. Макул болбойт мен ага. Карызды мыйзам менен чече албайт. Карызды тартип менен чечет. Карыз тартип менен чечилет. Мына караңыздар. Башка мамлекеттер, кошуна турган Өзбекстанды караңыздар. Чиновниктердин бүт барын кустурду. А бизде болсо камап атат. Камагандан не пайда? Камагандан не пайда? Ал жатат экен 1-2 жыл, 3 жыл амнистияга түшөт экен, чыгат экен, шыпка чийт түкүрүп коюп жата берет экен Эмиратка барып. Эмне айырмасы бар? Айткылачы. 100 миллион деп алып коюп 2 жыл жатып коет экен, чыкканда дагы баатыр болуп чыгат экен. Жабыр тарткан киши болуп. Алар ал жакта жатат, балдар Америкада окуп атат. Кантип? Мен кара жанымды карч уруп иштеп келатам. Мен балдарымды эч жерде окута албайм го. Алар өздөрү аякта жатат. Аялдары Гавайда жатат. Телефон аркылуу сүйлөшүп коюшат экен. Чыдап тур, ас калды дейт экен. Мен силерге ондогон мисалдарды келтирип берем. Ошол жакта жаткандардын балдары каякта окуп аткандары мен силерге мисал келтирип айтып берем. Чыгаар замат эле ошолор башка мамлекетке кетип калат экен. Кантип кетип калат? Аларды камагандан бир тыйын пайда жок. Аларды кустуруу керек. Мына ошондо куржунтолот. Азыркы бийликке эмнеге каршы чыгуудасыз дегенде, эгерде өткөндө айттым, азыркы бийликке сен макул болсоң деп Бишкектеги жыйында, мен макул эмесмин деген кыймылга оппозицияга чык, мен макулмун деп дедим. Мен макулмун биздин тоо таштарды жарганга. Мен макулмун ат башыны Кытайга бергенге. Мен макулмун балдарымды акча төлөп окутканга. Мен макулмун бирөө өлтүрүп кетсе кунун төлөп берсе соттолбогонго. Мен макулмун келиним төрөт үйүнө барып калса акча берип төрөткөнгө. Мен макулмун дарыгерге акча бермейинче дарылабай эле койсун десеңер, мен макулмун деген кыймылды түзгүлө дагы Мадумаровго оппозицияга чыккыла. Кандай дейсиңер? Мына эки сөздүн башын бириктире албаган депутаттар, эки сөздүн башын бириктире албаган өлкө башчың, эки сөздүн башын бириктире албаган өкмөтүң бизди, сизди канааттандырып атса, колдоп чыккыла, эч ким кой дебейт. Ушулар туура кылып атат дегиле. Мен макулмун сабатсыз болгонго дегиле. Арак ичүүгө тыюу салынат деген мыйзамды жазып коюш менен ичилбей коюш мүмкүн эмес да. Тамеки тартууга тыюу салынат деген мыйзам жазгандан не пайда? Бишкекте түкүрүүгө болбойт дедиле, какыргандар какырып, түкүргөндөр түкүрүп, билгендей эле болуп атат. Көрүп атасыздар да. Ошон үчүн мыйзамга караганда ыйман бийик болуш керек деп айтам. Ыйман. Ошондо болот. Бизде илгери биздин бала кезибизде аксакалдарды сыйлаш керек, автобуска кирип калса, эжекей апайларга орун бошотуш керек деген мыйзам жок эле. Бирок отурганыңда өзүңдөн 2 жаш улуу киши чыкса дагы ордуңдан тура калат эле.
Бул мыйзамда жок эле. Агай менен эжекелер келатканда аттан түшүп же велосипедиңди токтотуп алып анан учураш деген мыйзам жок эле. Биз түшүп токтотуп анан учурашат эле. Өзүңдөн чоңго кайыш айтпа деген мыйзам жок эле. Эгерде мамлекеттин башындагы турган жетекчи таза болсо, бүт баары ушул жактан башталат. Апкел дебесе эле бүтөт баары. Туурабы? Мен бул соттон кутулам, акыреттеги сотко барганда тутулам деген жүрөгү калтырап титиреп турган ыйман көкүрөгүндөгү толо, чөнтөгүндөгү акчасы эмес. Долларовый миллионерлер эмес. 30 миңден улак чаптыра тургандар эмес. Пенсияны 15 миңге чыгарып бере турган азаматтар эмес. Эртең жараткандын алдына барып жоомду берем деген коркунуч сезим бар инсан келсе, коррупция ошол күнү тыйылат. Биз жападан жалгыз партия, акча менен барбаган партия биз жалгызбыз. Демек жаштарга 100% мүмкүнчүлүк тек гана бүтүн Кыргызстанда. Калгандардын баарында взнос төгүп киресиңер. Мен спикер болуп тургандагы сөзүм эсиңердеби? Ак жол мени жеп кое жаздаганда айттым эле. Мен силерден айырмаланып взнос төгүп келген эмесмин деп. Мына, взнос төгүп баргандар керек болсо президентти дагы бууп коет экен. Алмайдын бермеyi бар. Ар нерсе бекер болбойт. Ар нерсенин артында сөзсүз арты бар. Ошондуктан акча төлөп алып кирип, мен алдыма келип алып, эмне болду? Дей турган кишилердин мага кереги жок. Эмне себептен мен макул эмесмин деген элди кыймыл түздүңүз. Мен силердин ушул жерде жүргөнүңөргө макул эмесмин. Мен кыргыз жарандары Кыргызстанды таштап бөтөн өлкөдө жүргөнүнө макул эмесмин. Мен Кыргызстандын байлыгын Кытайлардын иштеткенине макул эмесмин. Мен кыргыздардын ата бабаларыбызды мүрзөлөрүнүн алтын издеп атабыз деп сөөктөрүн бырчылдатып атканына каршымын. Мен кыргыздын көзүбүздүн жашындай болгон мөлтүр сууларына сенттин буйрушуна макул эмесмин. Мен кыргыздардын добушун эсептебестен өзүнүн каалагандай кылып жазып алганына макул эмесмин. Мен кыргыздардын чөнтөгүндө тыйыны болсо соттон утуп чыгып, тыйыны жок бейбечара болсо камактын аркасында калганына макул эмесмин. Мен кыргызды бейбаш, мыйзамсыз өлкөгө айландырышына макул эмесмин. Мен кыргызды адилетсиз мамлекетте жашашына макул эмесмин. Дагы кандай нерселер болуш керек? Мен биздин кыргыздын берген добушун өзүнүн буруп каалаганына добуш бердирткенине макул эмесмин. Мен кыргыздын мугалимдерин баарын айдап барып, бир кишиге добуш бердиртип салдыртканына макул эмесмин. Мен эгерде өзүмдүн пикиримди айтып койсом, иштен айдап берем деп коркутканына макул эмесмин. Мен тыйындуусу кишини тебелеп кетсе дагы тайрамдап тойлордо бийлеп жүргөнүнө макул эмесмин. Мен күнөөсүз азаматтардын камалышына макул эмесмин. Мен энесин эстеп, ыйлап, чоң энесинин тайнесинин колунан нан жебей ыйлап отурган бөбөктөргө макул эмесмин. Мен атасын сагынган балдарды ыйлашына макул эмесмин. Мен эгерде кийип барарга кийими жок болсо, мектепке баргандан уялып үйдө ыйлап калган балдарды көргөнгө макул эмесмин. Мен мектепке балаңызды бере турган болсоңуз, 5 миң сом берсең жакшы класска киргизет, 3 миң сом берсең орто класска киргизгенине макул эмесмин. Мен 21 кылымда кыргыздын балдары контейнерде окулганына макул эмесмин. Мен Фуржуну жука мамлекетке 120 депутаттын болгонуна макул эмесмин. Мен 6 миллион калкка президент, өкмөттүн аппараты, президенттин аппараты болгонуна макул эмесмин. Бир президент өкмөттү башкарыш керек деп айтам. 120 депутат эмес, 60 депутат жетет деп айтам. Мен кичинекей алакандай кыргызга 300 саясий партиянын болгонуна макул эмесмин. Мен Кыргызстанды түндүк түштүккө бөлгөнүнө макул эмесмин. Мен Кыргызстанды Жээнбековчилер, Жээнбековго каршылар деп бөлгөнгө макул эмесмин. Мен Кыргызстанды Атамбаевчилар, Атамбаевга каршылар дегенге макул эмесмин. Мен Кыргызстанды каалаган өлкө келип, каалаган ишин жасаганга макул эмесмин. Мен Кыргызстанда дүйнөдөгү бүтүн бай элдер келип алып, жерлерин, таңдарын сатып алып, көлдөрүн сатып алып, ошол жерге кожоюндук кылганына макул эмесмин. Эгер ушулардын баарына ким макул болсо жүрө берсин. Мен биздин касиеттүү элибиз
эч качан ак сатпаган эл бүтүндөй бүт баарын баласынын боорун сатканга макул эмесмин. Баласын запчастка сатып калды. Көрүп атасыздар аны. Мен макул эмесмин. Мен касиеттүү, айтсам бал тамган эне деген сөздү, апа деген сөздү маам дегенге макул эмесмин. Мен ата деген керемет сөздү, ата деген, чоң ата деген сөздү пап дегенге макул эмесмин. Мен кызым деп аяб сезим менен айта турган, кызым деп айткан сөздү доча дегенге макул эмесмин. Сынокко макул эмесмин мен. Менин невестка деп азыр кимге барсам свадьба болду эле дейт. Мен свадьбага макул эмесмин, мен тойго макулмун. Ушундайга макулмун. Эгерде мен айткан нерселердин баардыгына ким макул болсо жүрө берсин. Мен макул эмесминге кир деп мойнунан бирөөнү сүйрөп барбайм. Эгерде ушул жашооң сени канааттандырып атса, мен макулмун деген кыймылды ачып, мага оппозицияга чык. Чык анда оппозицияга. Россиянын жарандыгын алган кыргыздарга кандай карайсыз? Негизи жакшы карабайм. Менин максатым ушул. Кыргыз Австралияда жүрө, Африкада жүрө, Россияда жүрө, кайда жүрсө жүрбөсүн, кыргызбы, анын кыргыз паспорту чөнтөгүндө болушу керек. Сөзсүз түрдө болушу керек. Себеби анын башка барар мамлекети жок. Башка эли, башка жери жок. Ошондуктан кайсыл мамлекеттин жараны болсо дагы мен кыргыз жараны, кыргыз карточкасы дегенди чыгармакмын. Мамлекеттик деңгээлде. Ошол кыргыз карточкасы бар инсан Кыргызстанга барганда толук кандуу укукка ээ болуш керек. Толук кандуу. Дагы бир жолу айтам, Аллахтын берген бир гана жери бар бизде. Башка жерибиз жок. Дүйнөнүн кыдырып кел, башка жерди таппайсың. Башка жерибиз жок. Айтабыз азыр. Памирде барбыз, Кытайда барбыз, Тажикстанда барбыз, барбыз. Бирок биздин мамлекеттин, улуттун атын атап жүргөн бир гана жерибиз бар. Ошол жердин, ошол мамлекеттин жараны болуп, 25 мамлекеттин өкүлү болсоң дагы көкүрөгүңдө, төш чөнтөгүңдө кыргыз жаранынын карточкасы сөзсүз болуш керек. Анын толук укугу болуш керек. Шайлоого, шайланууга, Кыргызстанга барууга, жер алууга, там салууга бүт бардык укугу калына келтириш керек. Мен ушул күндү эңсейм. Мен ушул күндү күтөм. Мен ушул күндү акыркы демим чыкканча ушул күн үчүн күрөшөм. Себеп биз аз элбиз. Биз өтө аз элбиз. Мен бекер какшап айткан жокмун. Bir жылда 220 000 кыргыз чыгып кетти. Мынтип чыгып отурган болсок, акыркы ушул 5 жылдын ичинде бизде калабызбы, калбайбызбы, бир жараткандын өзү билет. Мен билбейм, көзүм жетпей калды. Жаран катары көзүм жетпейт. Ишениңиздер. Текебаевдин акылдуулугу, Жан Аракаев, Аида Салянова сыяктуу өзүн адамдарын бийликтин ар кайсы бутагына коюп, анан элдин тагдырын ар кандай кылып калчайт. Анан сиз кантип ушул адамды мактадыңыз? Эми бул суроого жооп бере берет, мен дагы өмүрүм өтүп баратат да. Менден сурадыңар да, мыкты саясатчы деп кимди билесиз дедиңер, мен жооп берип койдум. Силер берген жоксуңар да, мыкты адам ким деп. Мен аны адам катары айткан жокмун да, саясатчы деп сурадыңыздар, саясатчы катары айтып бердим. Куулугун, башкалыгын, мунун баарын саясат деп койдум. Эгер андан дагы күчтүүлүгүн айтсаңар, атагыла. Кече бирөө сурады. Текебаевдин бир бүтү турмада, бир буту сыртка чыкпай атып, дагы сизге асылып атат деп асыла берсин. Эмне деп асылды? Мен карабайм мисалы. Анан WhatsApp'тан жиберип коём. Муну мен да жасаган жокмун, Мадумаров да, Адахан да жасаган жок. Муну Жээнбеков жасап атат реформа деп. Өзү түрмөдөн чыкса эле реформа бүттү деп эсептейби деп. Аны өзүнө бергиле. А менин атымды аташы мүмкүн чыгуудан бир шарт ушундай болсо керек. Чыгасын, анан мындай иштерди кыласың деген шарт болсо керек. Мен ортомчу болбогондон кийин, укпагандан кийин. Анан кийин кайра базар коргонго барып алып айттым. Ал киши мага эч качан тийишпейт, мен өзүм тийишип алып, анан катыра жообун алам деп. Тийишпе мага.
эгерде кандайдыр бир башка жактарга убада берилген болсо ал башка маселе. Чыгуунун шарттары кандай болот да, кандай дейсиз? Аны жакшы көргөндөн чыгарып аткан жок да. 2 жыл 7 ай отурдум дейт. Ошол 2 жылын азыркы менен отуруп атпайсыңбы? 2 жыл болду да. Анан кантан реформаны 2 жылга созуп бүтүрүп коюп турат. Андайда жакшы көрүнөм десең дагы абайлап сүйлөш керек. Жакшы көрүнүүнүн да чеги бар. Куулуктун да чеги бар. Кандай дейсиңер? Мындай ар бир нерсе эми менен болгону жакшы да. Мен а киши жөнүндө бир жаман сөз айтпай аткандан кийин жөн эле койчу мени козгобочу айланайын. Мага эмне кыласың тийишип? Адахан Модумаров жасагыдай Модумаров эмне президент болду. Кандай дейсиңер? Же алар сыяктуу болуп утурумдукчу болуп алып мен декрет чыгардымбы? Же конституция жаздымбы мен? Баарын өздөрү жазышат, баарын өздөрү чыгарат дагы. Анан сөзгө илиштирсе эле Модумаровду. Себеп мен атым аталса мүмкүн салабаттуураак болсо керек да сүйлөгөн сөздөр. Же бир башка бир кишинин кулагына илинип калар деген бир нерсе болсо керек. Ар кимдин пейили өзүнө жолдош болсун. Мен көптөн бери Россиядамын, айылда ата-энем бар. Мен сизден кечирим сурайм. Себеп ата-энемди сиздин партияга добуш бердире албаганым үчүн дейт. Шайлоого бир күн калганда башка партиянын балдары бир жоолук апама Кытайдын калпагын атама кийгизишти. Ошону менен иш бүттү дейт. 12 жылдан бери тиштин кирин соруп, акча салган мени угушкан жок. Калпак менен жоолук эбак тытылыптыр дейт. Бул жолу алданбайбыз, сизди урматтап Кылычбек дейт. Мына өзүнүн баласы какшап айтып атса дагы бир Кытайдын калпагы Кыргызга баалуу болуп калды. Мен көп нерсени ойлоном. Аябай көп китептерди окуганга аракет кылам. Акылым жетпей калды. Кантип аң сезимди өзгөртсө болот экен билбей калдым. Анан жакында бир китеп окуп отурат элем. Ошол жерде жазыптыр. Кожо Ахмет Яссауидің китебинде турат. Кыяматтын белгилеринде дейт. Туура айткан кишини көкүрөктөн түртүп чектетип, жалган айткан кишинин аркасынан ээрчип калат эл дейт. Мен карап көрсөм, тооба келтирдим. Кыямат Кыргыздан башталат окшойт деп калдым. Дал биздин заманда айтыптыр да. Чындыкты айтып атсам, чочуйт да, сенин бир нерсең бар ошол жерде деп. Калпты согуп атсаң, ой укмуш ишенип ушундай бир рахат алат, кулагынын кычуусу калат. Айлыгыңарды 26 000 кылып берем десе кол чабат сүйүнүп. Билет жалган экенин, бирок кол чабат. Андай болбойт десем, сени жаман карады. Неге болбойт дейсиң деп. Себеп чындыкта болбойт да андай. Мен эмес, Рахман ушундай оюн ойной коем деп, Рахманды да жаман көрүштү го. Көтөрөм десе эмнеге каршы чыгып атасың сен деп. Кандай дейсиң адам? Ошон үчүн мына жерде Кылычбек мырза ата-энеңизге да инсап берсин. Бүтүндөй журтубузга, элибизге инсап берсин. Себептен уурлук, дагы бир жолу уурлук. Мына кече чогулдашкан бири-бирин кууп жүрүшөт. Азыр эң негизги суроо эме болуп калды? Ким жеңет? Башка суроо жокпу бизде кыргыздар? Ким жеңет? Эки достун кимиси киминен кыйын болуп чыгат? Башка суроо жокпу бизде? Биринчиси курдап атса, экинчиси карап отурду экен. Ойлобойсуңар өзүңүздөр? Ошентип биринчи келген экинчисинен, экинчи келген үчүнчүсүн алдына салып ушундай кылып айдап жүрө бере турган болсо, ассалому алейкум болот бир күн мамлекет. Болду, ошондой эле болуп калды азыр. Ассалому алейкум болуп калды. Кагаз жүзүндө барбыз. Чындыгында жок, себеп сотко адилеттик издеп таба албайсың, милициядан издеп таба албайсың, колуңда акчаң жок болсо ооруканага бара албайсың, акчаң жок болсо мектепке бара албайсың. 21-кылымдын кадрларын контейнерде окутасың кыргыз.